жакындаlar кимдер? Аны да ачын айтып беребиз. Аллахка таяна береличи, Аллахтан анан элден койбосун экен, элчилик, элден айланса болот экен. Курбанали сонун болуп турат. Буюрса bir cuma жамыр деп атат. Bir cuma'nın içinde akya jip түшүбүз керек да мен. Assalamu alaikum урматтуу мегендештер, урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элим. Biz Kurbanağlı elimizin alına geldik. Böyle tolturup sonu kılıp koyduk. Özünüzler gördüğünüzler. Çalıp kança kamaz girip gitti? 10 kamaz. 10 kamaz ha? 10 kamaz çağal ötkünü akırkı çağalırışta aksakal gelgen bilesizler. Жердин акчасына 200 000 өткөзгөнбүз. Ошол учурда бул жерге камаз менен эле төктүргөнбүз. Азыр толун төгүлүп мына сонун болуп, толуп азыр мына жерге душтун орду. Жана суу кирип чыга турган жерлерди орнотуп алып турган бул жагын тегиздеп салсак. Азыр жого жакка барып видео тартабыз, ал жактан да буну шулу менен бирге улантыр бир чыгарабыз. Өзүбүздүн инилерибиз иншалла буюрса кирпич коюп башташты. Жанакы гипсоблок деген бар экен го, гипстен жасалган. Аябай жакты. Жалпы бул жака бир 700 штук кетет деп атат. Кирпич коюп аткан иним айтат, ал жерге примерно 1000 кетсе керек деп атат. Алан чыгарып койчу. Бирже сири болбасын. Чыгара бер мейли, аларга да кызык болуп атат да. Кара, кызык болуп атат. Так. Билал, ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы. Сен сол жакшыбы? Нөмөр бүтөйүн деп калып тура. Молодец. Урматтуу достор, кам кирпичти ат менен кылдык да, кам кирпич. Кам кирпич 6 сом экен. Аны 5 сомдон куруп берет экен уста. Андан кийин ага ылай шуба кылыш керек экен. Ылай шуба кылыш үчүн тупрак, айтор саман, балекеттерин алып келип бересиң дейт. Анан аны отдельный уста жалдайсың, ылай шуба кылып берет дейт. Андан кийин отдельный артына кум шубакка усталарды алып келесиң. Кум, балекеттерин алып бересиң, анан кум шубак болот дейт. Ошентип отуруп, наоборот кымбатка түшүп калат. Анан акылдашып отуруп кыскасы, Аллах улуу зат да. Өзүбүздүн инилерибиз бүт жанакы гипсоблок дегенди кура турган бүт техника жанакы балекеттерин, аппараттарын Өзбекстандан сатып алып келип куруп атабыз. 1-2 күндөн башталат дедиле, анан чуу өткөндө эле соопчулуктан баштайлы. Өзүнүн акчасына куруп жасап бересиң. 1000 штук жасап бере турган болду. Ал стенада бат турат экен. Анан ал бизге арзандан түшөт экен. Аябай эле бир 50% скидка болуп атат да, бизге мындайча айтканда пайда болуп атат. Өзүнүн акчасына бере турган болду. Анан аны реклама катары ал жактан да чалдырып коебуз. Бүгүнкү күнү куюп баштады. Биринчисин ушул жерге куюп баштап турган болду. Азыр куюп баштап барабыз. Бул жерге алып келип тизип алып туруп, анан усталарды шарт чакырабыз иншалла. Стенаны баштаганы турабыз. Урматтуу мекендештер. Жашоо ушундай экен эми. Мына ал бөбөктөр, ушул бөбөктөр бул жерде мына үчөө жүрөт. Анан да бир кызым контейнерде болуп турат. Жалпы булардан сырткарда 5 бар билесиздер. Алар азыр мына жакта эң талаада контейнерде калды. Бул жерге 9 бала келип жашайт да. Мага бул Курбаналынын тагдыры, Курбаналынын өзүнүн мындай бир ден соолугу, анан бунун бир туугандары, бунун ата-энеси, бунун эки этаж үйлөрү, айдаган машиналары мага бир кандай десем кызыксыз эле. Мага мен ал жагына кызыккан жокмун, ал жагын сүрүштүргүм да келбейт. То что бунун бир туугандары, Жолборсовдор, айтор өзүнүн достору Аллах разы болсун, 32 000 канча жардам берди өткөндө? 32 000 жардам берген. Устага акысын төлөгөн. Анан эмесин шиперин алып беребиз деген, ошого чогултуп аткан акчадан алып төлөп коюшкан. Анан коло кошуна айтор айыл аксакалдары, айыл башчысы, тегиле ушул айылдын ынтымагы мага уже ясына түшүнүктүү болуп калды да. Биз канча болду видео чыгарганыбызга акыркы жолу? 3-4 күн өттү.
3-4 günden beri 5 gün болып қалды. hiç kim gelmedi dedin ha? Hiç kim gelmeptir. Meyli. Demek ушундай болуш керек. Аллахтын өкүмсүз жерден жан көтөрүлбөйт. Биз канчалык кыйын болбойлу, канчалык кандай десем, мындай болот деп биз бир нерсени айта албайт экенбиз да. Аллахтын айтканындай болот экен. Бул жагына тагдырга там беребиз иншалла. Элден айланса болот. Жалпы Кыргызстандын кайдыгери карабаган, келечектен, ахиреттен үмүт кылган инсандардын жардамына муктаж, ошолордун жардамы менен мына ушул деңгээлге жетип келдик. Башты 50%тен көбүн жердин карызын төлөп койдук. Бул жагы аз эле калды, 650 миң карызыбыз калды жерден. Үйдү стенаны. Примерно бир канча 100 миңге жетпеген каражат менен азыр стенасы полный бүткөнү турат да. 100 миң деп коелу иншалла. Бул жагы эми тездешет. Азыр кечетен бери аябай жамгыр жаады, мына азыр күн ачылып кичине кургай түштү. Bir jumanın içinde biz 1000 uçtuktu koyup bütüp mına ушул жерге алып келип тизип коебуз. Урматтуу мекендештер. Сураныч. Biz ушул 9 бала, ушул бөбөктөрдүн келечеги. Ушулар мына контейнерде эртең күн ысыкта, бул контейнер темир нерсе да, күн ысыкта эртең булардын өпкөсүн жейт. Суукта грамматизм болот, бөлөгүнө сууга түшүшү мүмкүн. Эми эң кичине кызың канча жашта? Мына. 2,5 yaşta. Altı kim öyle? Sabina, Sabina kızım bak canım gelçe. Gelçe. Selamünaleyküm. Hadi жақсы mı? Ha? Үйün бүтүп тагы? Ha? Suyunu otasın mı? Oh canım. Karaç mına. Bilal'den kийинкиси да. Ушул бөбөктөрдүн келечеги үчүн урматтуу мекендештер. Бүгүн барыбыз эртең жокпуз. Жашоодо жакшы из калтыргыла дейт го. Бул дүйнөдө эч ким төөлүк турган эмес. Кимдерден калган эмес бул жашоо, бул жер. Бұл айылдан мына ушул жердин ээсине терең ыраазычылык билгизгим келет. Терең ыраазычылык билгизгим. Ошол жердин ээси жерин берип бизге карызды. Анан мына 88 Караташ айыл өкмөтүнөн. Айылың кандай эле? Калелин Караташ. Келсең бери. Мына шу досу. Мына шу ыраазычылык билгизгим келет да. Дардаңдаган бала да. Мамат Али көрүнбөй калды деп көп сурадың эле мына Мамат Али да. Барбыз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сыздарбы жалпы мекендештер? Денсаулыктар жакшыбы? Алыстагы жакындагы туугандар амансыздарбы барыңыздар? Биз барбыз, Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн ишибиз менен ояк биякта алек болду эле. Мына досум дагы фундаментти толтуруп коюптур. Кудай кааласа жана блок куюлуп атат. Ушул блок куюлуп эле келсе дуал башталат. Кудай кааласа күн ачылса. Досум ай, жакында баштайбыз Кудай кааласа. Хабарлашып, хабар алып коеюн деп эле келип, бияктар менен учурашып калдык жок жерден. Ушул Мамат Али энимизге ыраазычылык билгизим келет. Ушулар себепкер болду да, башына чөп өткөндө эле 5 тонна цемент алып келип тизе калганан иш башталып кетти. Мына караңыздар, башты мындайча айтканда жумуштун жерди кошкондо 50% бүтүп эле калды десек болот да. Калган эми бул жагы тездейт. Кандай кызым, жакшыбы? Кызым кандай, жакшыбы? Салам алейкум. Иншалла булар чоңойсо, бул бөбөктөр чоңойсо, бул жерде 4өө, ана жакта 5өө, ушу 9 баланын келечеги үчүн болуп атат да. Биз ушулар үчүн кызматыбыз калыс Алла ыраазычылык үчүн болуп атат. Биз болгону себепкербиз. Бул себепкер дүйнө. Муктаждар менен мүмкүнчүлүгү шарты барлар, кээ бир инсандын бакы ата-энеси бир тууганы ооруп атышы мүмкүн. Соо тисинде кимдир бирөөнүн жакындары өтүп кеткен, алардын урпактары ошол ата-энелерине, бир туугандарына ошо соо барып турсун деп берет. Ишим жакшы болсун деп берет, бөөдө кыр жамандыктан сакта Аллахым деп берет. Ниетке жараша амал болот да. Ошол жалпы кыргыз элимдин жардамы менен ушул иштер болот. Ошол ихсандын негизинде ушул деңгээлге жетип келдик иншалла. Бул жагы эми тездейт иншалла. Бак талкуудан алыстасак, комментарияларды окуп чыктым да, бир сыйра шашылбай, мына 2-3 күндө кандай реакция болот экенде, анан кимдир бирөө уже келип кетти экен десем, эч ким келбептир. Мейли, мындан ары эч кимди чакырбайбыз, башка бул тема боюнча сөз да кылбайбыз иншалла. Жалпы кыргыз элинин жардамы менен иншалла тикелеп тургузуп, жакшына кылып ушул жерде аягында кубанычыбыз менен бирге бөлүшүп ушул жерде кичине жет чыгарып, коло кошунан элди ошондо чакырып, ошондо да келсе сүйүнөбүз. Биз келген адамдын бардыгына кубанабыз. Эч эрте кечи жок. Ушул бир эки дүйнө бактылуулукка себепкер боло турган
Ахиретте şu günölөрүбүздү geçirip Аллахым ушул Фердаус бешикке кирип кетишке себепкер боло турган иштерден кылсын деп ушундай үмүт кылып, Алла Расул ушун үчүн аягына чыгабыз иншалла. Мамат али до конца чыгып, Мамат али менен бирге тойду да кылып бул жерде иншалла. Халаса досым ай. Эстеп жүрө тургандай, Видео бүтүрөбүз, той кылабыз дос. кимдир бирөөдө убакыт бар, кимдир бирөөдө мүмкүнчүлүк шарт бар, кимдир бирөөдө убакыт жок, мүмкүнчүлүгү жок, бирок акча бар да. Акчалай эле ошол өзүнүн Эмбанкын койгонбуз. Россияда апасынын Сбербанкын койгонбуз. Колдоп эле турсаңыздар, биз мал жаныбатты курбандык кылып келип, иншалла, сиздердин аманатыңыздарга кыянат кылбай, үйдү бүтүрүп, бул жер документин өткөзүп, сонун кылып туруп аягынан тойду кылып туруп, бардыгыңыздарга ыраазычылыкты билгизип туруп, кубанычыбыз менен бөлүшүп иншалла бул маселени жабабыз. Булардын ушул бөбөктөр окууга барат биринчиден, барар жери бар, жашар жери бар. Көчөдө да иштесе көңүлү ток жүрөт. Аял бала чакасы менен үйдө отурса, жүрөгү ток жүрөт да. Барар жериң жок, жашар жериң жок. Контейнердер ээн талаада жүрсөң, колдоо жок болсо, эч жака бара албасаң, булардын келечеги кандай болот? Албетте булар окталбайт. Эртең үй бүтүп калса, душу болот, жуунуп тарана ушул жерде балдар мектепке барып окуса, билим алса иншалла. Булар келечекте сөзсүз түрдө ушул нерсени көрүп, ушул нерсе менен чоңойгон бул балдар келечектечи адамга зыяны тийбейт, ол көп пайда берет иншалла. Ушул үмүттө иншалла ушунун аягына чыгабыз. Азыр эми биргеликте чогуу ошол гипс куруба, гипсоблок коюлуп атат. Видеосун жөнөттү эле аябай сүйүндүм да. Калганын эми ошол жерден чагылдырып сиздерди да кубандырабыз иншалла. Бир жуманын ичинде алып келип тизебиз. Эми кимдир бирөө бул жерге хайп кармаганы дагы келип кетти. Мен түшүнүгүм боюнча жакында алар кимдир? Аны да ачын айтып беребиз. Кеткен бойдон жардамга кол сунбады, ошол бойдо салам алейке дагы кебегендер болду. Эми мейли, алар деле өз ишин аткарып кетти. Бирөөнү жамандабай, бирөөнү эметпей, Аллахка таяна береличи. Аллахтан анан элден койбосун экен, элчилик, элден айланса болот экен. Бүтөт иншалла. Аларсыз дагы баягы кыйындыгыбыздан же болбосо байлыгыбыздан мен берем, мен бүтүрүп коем дегенден алыс болушубуз керек экен. Берем деп турсаң дагы бердирбей коет экен Аллах субханаллах таалачы. Бул жерге Аллах мына жерден жүрөктөн чечими чыккан, жан дүйнө көкүрөгү кеңири, Аллахтан үмүт кылган, Аллах жакшы көргөн, Аллах кабыл кылган ихсандар бул жерге келет экен. Мен ошону түшүнүп жеттим да. Ушундай урматтуу мекендештер. Ошондуктан көкүрөктү кеңири кылабыз, ниетти түз кылабыз. Бергенибиз, жасаганыбыз, кылган жумуштарыбыз, жасап аткан иштерибиз бар Алла Расул үчүн болсун. Ошондо иншалла бул жалган жашоо ахиретте пайдасы тиет бизге иншалла. Кеттик банда жогору бир барып кабар алып келели. Курбаналы ийгилик эми иншалла кичине дагы сабыр кылып турсаңар жакында бул жерге тизебиз. Көчөгө эле тизип турабыз го дейм, ол эч нерсе болбойт. Өтө бышык болот, ыргытып да көрөбүз, көрсөтүп беребиз дейт. Буюрса чоң салым болуп атат. Өзүнүн расходуна жасап бере турган болду 1000 уштукту. Ал жер Алла разы болсун. Үй бүлөң менен сен дагы дуа кылып тур, жалпы жардам болсун аткандарга дуа кылып тур бала чакаң менен. Иншалла бүтүрөбүз. Бул жагы эми 1 айлык иш калды. Ошондон урматтуу мекендештер, сураныч кайдыгер карабаңыздар. 5-10 сомдон и лайк басып, подписка кылып ушул каналга, комментарий жазып, поделиться кылып, WhatsApp группаларга бөлүшүп коюңуздар. Суран сиздерден бул дагы чоң салым болот иншалла. Анда эмес биз кеттик ошол куюлуп аткан жерден чагылдырып берели. Урматтуу мекендештер, мына Курбаналынын үйүнө биринчи мына ушул жерде жана биз жогоруда айтып өтпөдүк беле, мына азыр куюлуп баштаган жерге келдик. Ушул жерден өзүбүздүн мына Кеңеш айыл өкмөтү Арбын айылынын жашоочулары, инилерибиз болот, ишеничтүү. Караңыздар кандай сонун куюлуп качествону караңыздар. Мынаке. Бүт ушул бир жума болуп калды. Заказ берди. Келсе эле куюп баштайбыз мына. Гипстер келген. Бул жерде только гипсоблок чыгат экен. Мына жактан жийип баштаптыр. Көрсөтөлү, мына жактан качествону. Азыр сырттан кошуна өлкөдөн балдар келип, профессионалдар келип, прям бул жумуштун көзүн билген. Иншалла караңыздар мына качествону караңыздар. Сонун. Мына звукту кара. Угула экен, жакындан келчи. Зыңкылдап атат, Буюрса мына Курбаналынын үйүнө биринчи куюп баштаган кирпичтери ушул соопчулукка деп 130 сомдон биз издедик да. Нокат району боюнча гипсоблок менен иштегендерге бардык. Везде прям заранее заказ алып 1 ай дегенде очередин келет экен. Очеред менен жасап берет экен. 140 сом, эң арзаны 135 сомдон таптык да. Прям алына 1 айдан кийинкиге заказ алат экен алса.
Анан бул балдар как раз Курбаналы өзү Кудайга бир үнү жеткен адам да. Булар менен чисто случайно сүйлөшүп эле анан ушул жерде иш баштап атабыз деп калды. Сүйүнүп кетти, анан биринчисин анда соопчулукка бересиң деп азыр сатууга 130 сомдон чыгып атат. 130 сомго. Албетте бизге эми соопчулукка өзүнүн акчасына канча расход кеткен болсо, ошол расходдун акчасын гана бересиздер деди. Бирок сатууга 130 сомдон ушул жерден чыгарып берет. Иншалла биз булар биздин азыр 1000 муштук заказ бердик, 1000 муштукту бүтүрүп, бул жерден ургатып алып барып жийишти башталгандан кийин анан отдельный бир реклама катары буларга бизден жардам болот, чагылдырып беребиз. Кимге байланышсаңыздар, номер телефон ошол учурда биз экранга калтырабыз иншалла. Азыр эми мына куюлуп баштады бизге. 1000 штук. Бул азыр примерно жигиттер канча штук бар бул жерде? 200 штук куюп койдуңар уже. Маласы уже 200 штукту куюп коюптур. Нар жак бер жагы бир 10 күндө конкретно өзү катып бүтөт деп атат. 10 күндө атасыздар, 10 күндө нормальный болуп катып калабы? 10 күндө катып бүтөт экен, 10 күндүн ичинде уже стенаны куюп баштайбыз. Бир жумадан кийин уже алып бара беребиз. Акырын таш алып бар, ал жерде да турат. Усталарды алып келебиз. Буюрса иш башталды, урматтуу мекендештер. Толук колдошуңуздар керек. Толук мына ар бир баягы Чубак Ажы Раматиликтин көлдөгү болгон окуясын билесиздер да. Мечит салынып аткан жерге кемпир пенсиясынан канча бир кирпичти сатып алып, ошол кирпичти алып барып курулуп аткан мечитке, ушул менин колуман келгени бир кирпич дейт го. Ушул кирпичти кошуп салып койгула дейт. Макул таштап кое бериңиз, биз сөзсүз кошуп уруп коебуз дейт. Жок, менин көзүмчө дейт. Анан усталар чоң энеңиздин урматын ордуна коюп, ошол бир кирпичти кошуп туруп көзүнчө мечитти курулушка куруп коюшат. Кийин Чубак Ажы айтып атат да, ошол болгон окуяда, биз Кыргызстанда болгон окуя. Түшүндө ошол арабтар салган мечит болот. Араптын түшүндө Алла субхана таала ушул жасалган жумуштун сообу экиге бөлүнүп атканын көрөт да. Анан прорабка эртеси күнү чалып чыгып, эмнеге мен айтпадым беле, мечитке бир тыйын да бирөөдөн албайсың, толук канды менин акчама бүтүш керек деп деген, толук канды сенин акчаңа бүткөн дейт. Ошо мүмкүн эмес деп түшүн айтат. Түшүн айткандан ошондо бир кемпир келген, бир үчтүк кирпич кошулган болгону дейт да. Бул жерде ниетке жараша амал болот. Алла разы болсун, колдон келгени бир кирпич болсо да кошуп койдуңбу, мечит салдığının сообун аласыңар да. Алла субхана ошондой айкөлдөрдүн жомарттардын жомарты, берешендердин берешени. Иншалла аракет кылабыз. Ар бирибиз бирден кирпич болсо дагы ошо Курбаналынын үйүнө. Ал жерде Курбаналынын эжеси жалпы экөөнүкөө биригип 9 бала ошол жерде буюрса жашап, ошол жерден уядан учушат. Ошол балдардын үйүнө бул дүйнө тургунча турат иншалла. Кыямат кайынча турса, кыямат кайынга чейин турса, кыямат кайынга чейин сообун аласыздар. Ар бирибизден бирден кирпич болсо дагы болгону 130 сом. Болгону бир кирпич 130 сом. Ошондуктан салым кошуп кетиңиздер, кайдыгер карабаңыздар. Бул күндөрдө өтөт. Жашоодо жакшысы калтыралы. Үй дагы бүтөт иншалла. Кийинки үйдү биргеликте салганды Аллах насип кылган болсун. Жакшылыкта учурашалы, урматтуу мекендештер. Реквизит ошол экранда. Мбанк Курбаналынын өзүнүкү, Сбербанк өзүнүн апасыныкы Россияда. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Аман болуңуздар. Сиздерсиз биз эч жакка бара албайбыз. Сиздерсиз биз бул жумушту бүтүрө албайбыз, аягына чыгара албайбыз. Кайдыгер карабай 5-10 сомдон дагы болсо ихсан кылып, лайк басып, комментарий басып, ушул ссылка менен бөлүшүп, колдоп кетиңиздер суранабыз. Ассаламу алейкум.